кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Жамааттык медианын Эл Собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Эфирде мен Касиет Кончбек кыз алып барам. Жалпы республикалык тестирлөө кандай шартта өткөрүлөт? Мектеп бүтүрүүчүлөрү кантип даярданышы керек? Бүгүн Эл Собол көрсөтүүсү жана радио уктуруусунда ушул суроого жооп издеп, жалпы республикалык тестирлөө тууралуу маектешебиз. Студиябыздын коногу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директорунун орун басары Чынара Батыракеева. Саламатсызбы, Чынарыжы? Студияга кош келдиңиз. Негизи эфирибиздин биринчи суроосун эле ушу жалпы республикалык тестирлөө кандай шартта өткөрүлгөн атат, даярдыктар кандай болуп атат? Бул жылы башкача өзгөчөлүктөр болобу деген суроо менен баштайлы. Саламатсыздар. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Негизи жалпы республикалык тесттин өткөрүү ушул талап эрежелери боюнча быйыл өтө олуттуу өзгөрүүлөр жок, бирок негизинен жалпы республикалык тестке каттоодо өзгөрүү бар болот да. Кудай буюрса биз азыркы ушул учурда бүгүн деп айтсак болот, каттоону онлайн түрүндө, ошо буга чейин онлайн эмес, бланк кагаз түрүндө өткөрүлүп келген болсо, онлайн түрүндө баштап жатабыз. Азыркы учурда ушул силер эң биринчи болуп чакырып атасыздар. Медиалардан биз эмки жумада пресс-конференция берүүгө пландаштырып жатканбыз, ушул жерден баарын айталык деп. Анан азыркы учурда ушул райондук билим берүү бөлүмдөрү менен иш жүрүп жатат. Анткени бул жерде ар бир бүтүрүүчү өзүнүн мектебинде өтөт, мектеби аркылуу өтөт десек болот, онлайн каттоодон. Жана мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү райондук билим берүү бөлүмдөрүндөгү атайын жалпы республикалык тест боюнча бекитилген жооптуу адис аркылуу өтүшөт да. Ошол иштер жүрүп жатат. Ошол эң эле чоң өзгөчөлүк бул каттоонун онлайн өтүшү. Биздин сайттагы платформада жүргүзүлөт. Ал эми тесттин өзүнүн өткөрүү жол жоболору боюнча албетте андай олуттуу өзгөрүүлөр жок. Силер билгендей, тест негизги тесттен жана предметтик тесттерден турат. Негизги тестти ар бир жогорку окуу жайга, Кыргызстандын окуу жайларына тапшырам деген бул бюджеттик орун болобу, контракттык болобу, кечки, дистанттык айырмасы жок. Бардыгы тең милдеттүү түрдө негизги тестти тапшырыш керек. Ал эми предметтик тесттерди абитуриенттер өздөрүнүн жана тапшырган адистиктерине жараша тандап алышат. Ошол эле тартипте болот деп пландаштырып жатабыз. Азыркы учурда ушул даярдоо иштери жүрүп жатат толугу менен. Жакшы. Каттоодо кандай шарттар бар? Сөзсүз түрдө мектеп бүтүрүүчүсү болуш керек же мурда мектепти бүткөн болсо да катыша алат деген бир ыкмалар бар, тартиптер бар, биз билгенден. Каттоодон албетте эң эле басымдуу көпчүлүгү бул жалпы республикалык тесттин катышуучуларынын жылдан жылга өткөндөр бул ушул жылы бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр. Эң эле басымдуу ушу саны ушулар болот да. Алар быйылкы жылы аттестат алышат колуна, же болбосо орто кесиптик билим жөнүндө диплом алышат. Ошол окуп жаткан окуу жайына тиркелген болгондуктан биз аларды азыртадан эле окуу жай аркылуу каттадан өткөрө беребиз да. Андан тышкары бул жалпы республикалык тестке мурда тапшырып ал жыйынтыгы төмөн болуп калган же болбосо кайрадан бир кайсы бир себептер менен жогорку окуу жайларга барып өтпөй окубай калгандар, же болбосо дагы бир ушундай себептер менен катышпай калгандар катыша алат. Мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү эч кандай чектөө жок. Болгону гана бир чектөө бул азыркы учурда ушул каттоодон өтүп жаткан адам студент болбош керек да. Жогорку окуу жайда окубаш керек. Ошол катталып жаткан учурда бул жалпы республикалык тесттин тест жөнүндөгү жобого ылайык да. Андан башка адамдын баары тең, каалаган адамдар быйыл жогорку окуу жайга тапшырам деген адамдардын баардыгы тең жалпы республикалык тестти катышып каттоодон өтө берсе болот. Жакшы. Негизи ошо каттоо биз билгенден бери 3-4 айга чейин созулат. Бул жылы кайсы айга чейин созулушу пландалып жатат? Ошо мен айтып кеттим, бүгүндөн ушул акырын башталып атат. Эми эгерде башталышын 26 февраль деп дайындай турган болсок, болжол менен апрелдин 9-дарына чейин болот да. Адатта ушундай бир айдан кичине жогорураак, ашыгыраак мөөнөт берилет. Ошол мөөнөттүн ичинде бизде бүтүрүүчүлөрдүн саны көп да. Мисалы үчүн былтыр 43 миңге чукул адам катышты тестке. Демек ошол ар бир ошол адам өзүнүн чечим кабыл алып, мен катышам же катышпайм деген чечимин кабыл алып, катталууга мүмкүнчүлүгү болот.
Жаша. Аз каттоо боюнча дагы айтып бердиңиз. Анан былтыркы жылы мисалы карантинге байланыштуу ошо тестти онлайн өткөрүү да сунуштары болгон да. А негизи тестти онлайн өткөрүүгө болобу? Сиздер буга терс пикир билдирип келесиздер, болбойт деген ойдочу. Эми албетте эгерде биз мындай баардык жагынан ар тараптан өнүккөн өлкө болсок, балким онлайн өткөрүү деле жакшы болмок да. Бирок тилекке каршы бул биринчиден мындай олуттуу себептери бар да. Биринчиден бул техникалык жабдуу. Канчалык деңгээлде бизде ошол онлайн өткөрүү мүмкүн. Анткени региондордо азыр деле баардык эле жерде интернет байланышы туруктуу эмес. Ооба, мындай телефондо баарыбыз көтөрүп жүргөнү менен бул жеткиликтүү болуп атканы менен компьютер аркылуу, ноутбуктар баарында эле бар эмес да. Ушул байланышты камсыздаган мүмкүнчүлүктөр биздин атайын андай борборлорубузда жок. Бул биринчи суроо. Экинчиден бул жанагы свет өчүп калат. Ушул тест тапшырып аткан учурда бул май айында жанагындай аба ырайы да туруктуу болбой, даже жана тест өткөрүп жаткан мектептерде свет өчүп калып кан учурлар болот да. Анан ошол дагы бул себеп болушу мүмкүн да. Анан бирдиктүү, баардыгы үчүн бирдиктүү тест болуп аткандан кийин ушундай себептер таасир этет. Бул биринчи себептери. Экинчи эң эле чоң олуттуу нерсе бул онлайн тапшырып жаткан учурда балдарды көзөмөлдөө мүмкүн болбой калат да. Ошол учурда компьютердин артында ким тапшырып жатат? Ошол абитуриент өзү тапшырып жатабы, же ал мугалими менен тапшырып жатабы, же ал байкеси менен тапшырып жатабы? Жардамчы жанында адамдар барбы? Андай көзөмөлдөө үчүн атайын ушундай камералар, жабдуулар болуш керек да. Бул негизи андай онлайндагы атайын ушундай тест борборлорунда уюштурулуш керек. Атайын жабдуусу бар. Чындыгында эле кепилдик берилип, ооба, бул бала өзү тапшырып атат. Жанында эч кандай шпаргалка жок. Тапшырып аткан учурда интернет байланышка кирген жок дегенчи. Анын баардыгын жазуу азырынча мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул жерде тестти өткөрүүгө абдан чоң маани берилет да. Бул экинчиден да. Эң эле чоң себептери ушулар. Анан тесттин жана жыйынтыктары дагы чыгыш үчүн албетте эгерде бизге онлайн өткөрө турган болсок, эгерде ал мүмкүн болсо, анда убакытты дагы жана кагаздарды сканерден өткөрбөй бизге дагы жеңилирээк болмок да. Бирок ошол коррупция аралашып кетиши мүмкүн деген нерселер, таза болбой калат деген нерселердин баардык тең ушул онлайн өткөрүүнү азырынча бизде мындай мүмкүн кылбай жатат да. Балким азыр мындай өнүгүп атабыз, техникалык жактан абдан тез өнүгүү жүрүп жатат. Балким алдыңкы жылдары. Ооба, бизде азыр онлайн сынак тест деген бар, түшүнүктүү, ошолор кирип жатат. Бирок бул маанилүү экзамен үчүн онлайн өткөрүү бул азырынча бизге кичине эртерээк болуп атат да. Жаша. Сиз жогоруда кепилдик деп айтып кеттиңиз. Чындыгында мындан канча 2-3 жыл мурун болсо керек, өзүнүн ордуна башка бирөөнү киргизип, ушундай окуялар катталды эле да. Акыркы жылдары ушул окуялар дагы деле көрүнүштөр барбы? Дагы деле бар, бирок азыраак. Мурдагы жылга караганда биз ушул акыркы бир 5-6 жыл болуп калды го. Тестке кирип аткан учурда ушул металлодетектор менен текшерүү, анан дагы ушундай бір көзөмөлдү күчөтүүнү киргизгенбиз. Анан бирок баягы заман өнүккөн сайын, техника өнүккөн сайын адамдар дагы бир башка жолдорун тапканга аракет кылышат экен. Бири-бирине жардам берип, мисалы үчүн бирөөнүн ордуна бирөө кирбей, бирөө мындай мээ деп айтсак болот да, чыгарып, анан калгандарына перерыв учурунда жардам берген, ушундай бир схемаларды ойлоп тапкан учурлар бар да. Анан аларды биз кармагандарыбыз бар. Албетте бирөөнүн ордуна бирөөнү кирип, фотошоп жасап, сүрөттөрүн окшоштуруп, андай учурлар бар. Бирок мурдагы жылдарга караганда бир аз азыраак деп айтсак болот да. Колдон келишинче биз дагы жанагы эле правоохранительный орган эмеспиз да. Ооба. Кандай өзүбүз ошо тесттин эрежелерине ылайык изилдөөнү ошо иликтеп келебиз. Анан бирок аягына чейин канчалык деңгээлде болуп атат, бул чоң суроо да. Негизи ошондой балдар мындай кармалып калганда, колго түшкөндө мындай жаза болобу? Эми жазасы биздин борбор тараптан бериле турган жазасы бул тесттин жыйынтыктары жокко чыгарылат да. Болду, андан башка жазаны биз бере албайбыз. Бирок ошол тест болуп жаткан учурда биз сөзсүз түрдө билим берүү министрлиги менен, албетте андан тышкары ички иштер министрлиги менен дагы абдан тыгыз кызматташта болобуз.
ошол билим ички иштер министринин өкүлдөрү сөзсүз түрдө ар бир тест борборунда болот. Анан эгерде региондордо же болбосо ошол аймактарда кармалган болсо, анда биз арыз жазып ушул ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө ал балдарды тапшырабыз. Андан кийинки ишти уже ошол тийиштүү органдар аткарышат да. Бирок ошол биз тараптан берилген жаза бул тесттин ошол жылкы жыйынтыктарын албай калат. Демек, тапшыруу мүмкүнчүлүгүнөн бир аз ошол жылга ажырайт да. Эфирге жаңы кошулган көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга айта кетели, биз бүгүн жалпы республикалык тестке кантип даярданыш керек, кандай шарттар бар, ушул тууралуу маектешип жатабыз. Студиябыздын коногу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директорунун орун басары Чынара Батыракеева. Эгерде көрөрмандар, угармандар сиздерде ушул темага байланыштуу суроо же ой пикирлер болсо, алдыда комментарийге калтырсаңыздар болот. Ада маегибизди дагы уланталы. Негизи ушу жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен мектептердеги билимдин сапатын мындай баалоого болобу? Негизи биз ар дайым айтып келебиз, ушу биздин сайтта дагы абдан бир көрүнүктүү жеринде жазылганда, жалпы республикалык тесттин максатына келе турган болсок, бул ар бир баланын өзүнүн ушу жөндөмдөрүн аныктоо. Анан мындай жалпы жонунан алганда, эгерде бүтүрүүчүлөрдү ала турган болсок, балким кайсы бир билим деңгээли деп айтсак болот, мындай көрсөткүч катары деп ойлосо болот элдерчи. Бирок бул биринчиден ар бир баланын өзүнүн жөндөмдөрү да. Бул көп факторлордон көз каранды болот да. Анан ошондуктан ал эми мектептер бизде ар кандай. Мисалы үчүн айрым мектептер Бишкекте же болбосо область борборлорунда жайгашкан, жабдуулары жакшы, жеке мектептер бар. Ал эми айылдагы мектептер менен Бишкектеги мектептерди салыштырып болбойт. Демек, шарттар ар кандай да. Анан жалпы республикалык тесттин өткөрүү мындай максатынын өзүндө бир социалдык ролу бул бирдей эмес шарттарда балдардын баарына тең бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү да. Анткени бардык эле жерде ушул ар бир эле мектепте проблемалар бирдей эмес, ар кандай болушу мүмкүн. Ошол себептен биз дайыма айтып келебиз да, бул билим деңгээлин мындай таза түрдө изилдөө катары ала турган болсок, ченөөгө болбойт депчи. Анткени себеби бул эмне үчүн биз айтып келебиз? Анткени себеби бул жалпы республикалык тесттин жыйынтыктары менен мугалимдердин ишмердүүлүгүн же болбосо конкреттүү директордун, ошол мектептин директорунун ишмердүүлүгүн же райондун ишмердүүлүгүн мындай баалоо кичине туура эмес болот да. Анткени бул жерде прежде всего балдардын ой жүгүртүү жана интеллекти деп айтсак болот да, жөндөмдөрү ошол ченелип атат. Бул биринчиден. Экинчиден, тестти баардыгы тең тапшырбайт да. Мисалы үчүн былтыр 62, жылдан жылга 60-62 бүтүрүүчү болуп атса, ошол адамдардын ичинен 43 миңи да, алардын арасында мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү дагы бар. 43 миң тестти тапшырып атат. Демек, ал эми тестти тапшырган адамдар бул эми жогорку окуу жайга тапшырам деген адамдар. Жогорку окуу жай бул өзү эле приоритеттүү, мындай бардыгына тең эле доступный эмес да. Бул атайын ушу мен жакшы билем, мен жакшы окудум, мен даярдыгым мыкты деген адамдар катышып атышат да. Демек, бул жерде бир мындай эми каймактары деп айта албайм, бирок мындай деңгээли жогорураак алдыңкы окуган окуучулардын деңгээли болсо керек да. Ошол себептен ал эми артта жана ченелбей калган адамдар да бар да. Эгерде биз изилдөө түрүндө ошол баардыгын тең кабыл ала турган болсок, анда баардык когорталардан, баардык мындай жаман окуганы да, жакшы окуганы дагы, айылдан дагы, шаардан дагы бирдей пропорционалдуу санын ошондо биз билим деңгээли жөнүндө айта турган болсок болот да. Анан жалпы республикалык тесттин өзүнүн максаты бул дагы билим деңгээлин аныктабайт. Ушул бул тест кийин жогорку окуу жайда окуусун жакшы, ийгиликтүү улантып кете ала турган жөндөмдүү балдарды аныктайт да. Демек, бул жерде дагы кичине максатты айырмаланып турат. Бирок эми жалпы жонунан келгенде бардыгы тең мындай, мисалы үчүн тесттин жыйынтыктарын карап айтышат, быйыл төмөн экен, жакшы экен деп. Анан жылдан жылга ушул тесттер да бирдиктүү болот да, мындай айырмаланып турбайт. Татаалдыгы суроолордун, варианттардын жылдан жылга бул бардыгы тең
мектеп программасы мамлекеттик стандартка таянып жасалып аткандыктан өзгөрүүлөр жок да азырынчачы. Ошол себептен болот. Азыр бизге Facebook аркылуу бир суроо келди, ошол суроого жооп берип коелу. Окууну 2-3 жыл мурда бүткөн адамдар дагы тест тапшырууга милдеттүүбү, эгерде жогорку окуу жайга тапшырам десе деген суроо экен. Ооба, эгерде жогорку окуу жайга тапшырам десе, бул качан окууну качан бүткөнү, мектепти качан бүткөнү айрымдай таасир этпейт да. Жогорку окуу жайга биринчи билим деп коелучу, экинчи жогорку билимди алып атышпайбы, экинчи жогорку билимге кереги жок. А бирок эгерде жогорку билими жок болсо, мейли мектепти 10 жыл мурун бүтөсүңбү, 20 жыл мурун бүтөсүңбү, 3 жыл мурун бүтөсүңбү айырмасы жок. Сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестти тапшырып, анан жогорку окуу жайга барасың. Эгерде мурда тест жокто экзамен болсо, ар бир жогорку окуу жайга өзү экзамен тапшырчу эмес беле. Ошол экзамендин ордуна азыр ушу бирдиктүү тест. Сиз жогоруда бир өзгөчө бир нерсени айтып кеттиңиз. Баягы региондордо көпчүлүк учурда баягы даярданганга же шарттар жок болуп калат депчи. Бирок ушинтсе дагы региондор менен мисалы шаарда окуган балдардын ортосунда жөндөмдүүлүгү боюнча бир айырмачылык барбы же бирдей эле деңгээлдеби? Балдардын жыйынтыктарын алып келе турган болсок, албетте мындай Бишкек эгерде мындай категория боюнча ала турган болсок, адатта Бишкек шаарынын эми бул борбор мектептердин дагы жабдуусу жакшы, мугалимдердин да жабдуусу жакшы дегендей да эми. Анан интернет дагы ушундай бир китеп, дагы кошумча ресурстарга жанагындай тест даярдануу курс деген сыяктуу же болбосо жанагындай катышкан кружоктор, иримдерге баруу үчүн мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп атпайбы? Бул жерде анткени андай шарттар көбүрөөк да. Демек, албетте ошол тесттин жыйынтыгын ала турган болсок, Бишкек шаарынын балдарынын бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктары бир аз жогору болот да. Сан жагынан ала турган болсок, бул айылдык мектептер албетте көбүрөөк, анткени алар ошол жалпы бүтүрүүчүлөрдүн 0,5% түзөт десек болот, жарымын. Андан тышкары ал даже жарымынан көбү кирет, анткени тоолуу аймактын бүтүрүүчүлөрү дагы ошол айылдыктарга мындай айылда да эми алар дагычы. Эгерде ошентип айта турган болсок, анда тоолуу аймактарда дагы бул өзүнчө бир категория деп айтсак болот да. Негизи тестте 4 категория бар. Бул Бишкек тесттин жыйынтыгы менен жогорку окуу жайга кабыл алууда. Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү, областтык мектептердин жана кичи шаарлардын бүтүрүүчүлөрү, тоолуу аймактардын бүтүрүүчүлөрү жана айылдык аймактардын бүтүрүүчүлөрү да. Айылдык аймактардыкы эң эле көбүрөөк, ошо толук менен кошкондо пайыздык үлүшү көбүрөөк болот да. Тестти тапшыра турган болсо, тесттин тапшырмалары бардыгына тең бирдей. Анткени себеби Бишкекте окуган болобу, шаарда, кичи шаарда окуган болобу, айылда окуган болобу, бизде мектеп программасы стандарт бирдей. Ошондуктан тапшырмалар дагы бирдей, алар жеңилирээк, оорураак болуп антип бөлүнбөйт да. Демек эч бирине бир жеңилдик өзгөчө баалоо берилбейт, Ооба, тесттин өзүндө ошондой да. Бирок жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын колуна алып, анан жогорку окуу жайга барган учурда ошол жерде квоталаштыруу системасы деген атайын ошо категорияларга бөлгөн бар. Ал жерде ар бир категория боюнча, ошо 4 категорияны атап кетпедикпи? Ушул ар бир категория боюнча конкурс өзүнчө өткөрүлөт да. Башкача айтканда, Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү айылдык бүтүрүүчүлөр менен бир конкурска катышып, бир атаандашпайт да. Алар ар бир категория боюнча өзүнчө конкурс өтөт. Ошол жерде өзгөчөлүктөр бар да. Ошол себептен, мисалы үчүн тоолуу аймактарда төмөнүрөөк, ошо бир эле адистикке тоолуу аймактарга төмөнүрөөк упайлар менен, Бишкек шаарынан жогорураак упайлар менен өтүп кетиши мүмкүн. Бул квоталаштыруу системасы бюджеттик орундарга каралган. Жакшы. Анан жалпы республикалык тесттин суроолорун сиздер түзөт эмессиздерби? Сиздердин мекеменин тестти түзүүдө бир албетте мектеп программасына ылайыкталса керек. Анан жылдан жылга тест өзгөрүп турабы? Албетте, жылдан жылга тест өзгөрүп турат. Анткени себеби ошо бизде иштелип бүткөн тесттер, алар мисалы үчүн былтыр кирген тесттер быйыл кирбейт да. Ар бир жыл сайын ушул тесттер жаңыртылып, кайрадан түзүлүп турат. Бизде түзүүчүлөрдүн командасы бул мектептин
мугалимдери, жогорку окуу жайдын мугалимдери иштейт, илимий кызматкерлер иштейт, билим берүү мекемелеринен келген жана ошол ар бир предмет боюнча өзүнчө түзүүчүлөр командасы бар. Ошол командалар менен жыл сайын тесттер жаңыртылып турат мектеп программасынын чегинде. Урматтуу көрөрмандар, сиз Жамааттык медианын YouTube, Facebook жана Instagram баракчаларында түз эфирде суроо калтырсаңыздар болот. Мындан тышкары ушул эле уктуруулар Жамааттык медианын үн алгылары, аймактардагы үн алгылар аркылуу обого чыгат. Ал эми белгилей кетели, сиздердин берген суроолоруңуздар ошо эфир учурунда гана жооп алууга мүмкүнчүлүк бар. Негизи ЖРТга жалпы республикалык тестирлөөгө кантип даярданган болот да, окуучулар кантип даярданса туура болот? Ал бизде деген жалпы республикалык тестке катталган ар бир эң эле бирден бир бул акысыз китепчелер бар да. Ар бир катталган абитуриентке ушу жалпы республикалык тест жөнүндө маалыматтар, тапшырмалардын мисалдары кеңири берилген акысыз китепчелер таратылат. Бул ошол жана 370 сом төлөп атышпайбы тестке төлөм. Ошонун чегинде каралган да, бул биринчи колдонмолор. Андан тышкары жыл сайын ошо бизде улам жыл аралап чыгарылып туруучу мындай жаңыртылып чыгарылыштагы атайын колдонмолор бар. Ар бир предмет боюнча кыргыз жана орус тилдеринде. Бул негизги тест жана ар бир ошо адистиктерге жараша тандаган предметтер боюнча да. Ошол колдонмолор менен даярданса болот. Кошумча дагы ресурстарды айта турган болсок, эми даярдануучу ресурстар кенен эле, көп эле. Анткени биздин сайт бар, 3W-Testing.kg деген сайтта тестке даярдануу боюнча атайын видео сабактар киргизилген. Бул видео сабактар азыр 100дөн ашуун сабак бар. Ошол сабактар биздин атайын YouTube каналыбызда, ошо Цомо деген YouTube каналыбызда дагы киргизилген. Ошол жерден кирип көрүшсө болот да. Андан тышкары сынак тесттер, мындай бул сынак тест деп айтылганы менен биздин ошо окуучуларды көз каранды сиз баалоо деп айтабыз да. Жалаң гана 11-класстан эмес, даярдануу үчүн даже вот 2-класстан 11-класска чейин балдар мектеп программасынын чегинде ошол окуу жана түшүнүү, кыргыз тилинин жана орус тилинин практикалык грамматикасы, математика деген жана андан тышкаркы жалпы республикалык тестке кирген предметтер боюнча ар бир класс боюнча балдарын алып келип өздөрү биздин борбордон же болбосо буйрутма берип региондорго да чыгышат. Ошондой буйрутма берип бул тесттен өтсө болот да. Бул тесттердин акысы эми элде сынак тест деп айтылып калды, атап ошо айтып атпаймынбы, көз карандысыз тестирлөө деп. Анан тесттердин акысы 2-класстан баштап 8-класс включительно 120 сом ар бир предметтик тестке. Ал эми 9-10 11-класстар үчүн 150 сомдон да. Ошол бул дагы кошумча материал. Андан тышкары биздин сайтта онлайн сынак тести бар, акысыз. Ал жерде дагы эки варианты бар, акысыз коюлган. Ошол тест боюнча дагы ар бир предмет боюнча кыргыз орус тилинде ал жерден да өзүн сынап даярданса болот да. Демек мындай андан тышкары дагы бир нерсе, биз азыркы учурда кайрылуулар абдан көп бизгечи. Өзүңөр курс ачпайсыңарбы, жалпы республикалык тестке даярдануу үчүн силерге барат элек деген. Жана бул курсту ачуу биздин борбор үчүн мындай кичине туура эмес болуп калат да. Анткени биз өзүбүз тест түзүп атсак, анан өзүбүз тестти өткөрүп атсак, анан еще дагы курс ачсак, анда ошо бизге келген албетте балдар жакшы жыйынтыктарды алып калышы мүмкүн да. Ушундай кызыкчылыктардын мындай карама каршылыгы болбош үчүн биз акыркы жылдары абдан популярдуу иштеп жаткан ошол семинарлар бар мугалимдер үчүн. Биз ошол балдарды окутпайбыз, биз мугалимдерди окутабыз. Анткени мугалимдер өз предмети боюнча жалпы республикалык тестке кантип даярдаш керек экен деген семинардан бизден өткөндөн кийин алар өздөрүнүн балдарына барып ошол даярдыктарды ошо мектеп программасынын чегинде атайын даярдоо курсун ачуу эмес, ар бир сабакта ошол ыкмаларды колдонуп ошол көндүмдөрдү калыптандырууга багытталган семинарлар өткөрүлөт, интерактивдүү семинар тренингдер. Ушундай семинарларда өткөрүп келебиз да. Азыр сиз ошо мектеп мугалимдер үчүн курстарды айтып атканда мен эсиме келип кетти. Бир алайлык мугалим жыл сайын өзү дагы тест тапшырат экен да. Негизи ушундай мугалимдер барбы, өзүнүн дагы билим деңгээлине мындай көз салып турган? Албетте бар, Анан бул жерде мындай ошо мугалимдердин дагы түрү болот экен да. Анткени себеби кээ бир мугалимдер өзүмдү сынап, анан
деп ушундай бир максат менен кирип атса, айрым мугалимдери ошол жерде тестке отуруп балдарына жардам берем. Даярдаган балдары бар да, анан ымдашып жанагы перерывка чыкканда жоопторун корректировать этип ушундай жардам беребиз деген учурлар бар экен да. Анан албетте бар, тапшырган учурда биз аны карайбыз, бирок жалпы республика дайыма аларды предупреждать этип айтабыз да, жалпы республикалык тестти жогорку окуу жайга тапшырам деген адамдар максаттуу түрдө тапшырышат. Анан канчалык деңгээлде бул сизге керек? Бизде ошол көп ресурстар бар, айтып атпаймынбы, жанагы сынак тест, семинар, атайын жанагы онлайн акысыз тест, колдонмолор депчи, ар кандай түрдүү ушундай ресурстардын ичинен тестти тапшырам деген өзү дагы сынак тест тапшыра берсин, албетте ал жерде болот, өзүн сынаса. Ал жерде ар бир предмет боюнча биз прям подробный анализ беребиз да, талдоо жүргүзүлөт. Мисалы үчүн бир предмет боюнча көндүмдөрү кандай калыптанган, канча пайыз жакшыбы, жаманбы, эмнеге көңүл буруш керек деген ушундай бир аябай дыкаттык менен талдоо жүргүзүп беребиз да. Бул сынак тесттер. Жалпы республикалык тестте андай эмес да, ал жерде балл эле берилет да, упай, жалпы упай. Анан канчалык деңгээлде ошол мугалим ушундай жакшы максат менен келип атат деген да бир чоң суроо туулат. Дагы жана жогоруда курстар жөнүндө айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө Бишкекте көп көрүнүк жарнактарды көрүп калабыз, ошол курстар боюнча. Жана бирок аймактарга келгенде андай окутуу борборлору көпчүлүк аймактарда деле боло бербейт. Анан ошо балдар мисалы курс жок болуп атат, кантип даярданам, жогорку балл алыш үчүн дагы эмне кыла алам деген бир суроолорго кептелип калат экен да. Негизи мен дайыма айтып келем да, жалпы республикалык тестти тапшырыш үчүн, ийгиликтүү тапшырыш үчүн курстун кереги жок. Анткени бул баланын өзүнүн жөндөмдөрү. Балким ал курстар бир темалар калып калган, унутуп калган, эскертүүгө же болбосо жана кантип боёого эскертүүгө бир кошумча бир мындай маалымат болушу мүмкүн. Бирок негизи баланын өзүнүн дарамети кандай болсо, жөндөмдөрү кандай болсо, ошого жараша балл алат десек болот да. Анан албетте азыр курстар өтө эле көп. Арасында ошо өздөрүн реклама кылып, жалпы республикалык тесттен алтын сертификат алган балдардын жыйынтыктарын биз болгон үчүн деп дагы айткандар бар. Бул андай эмес, бул балдардын өзү болгон үчүн да. Ал эми балдардын аяка барганы балким ошо айтып атпаймынбы, такыр эле бесполезный эмес. Балким боёгондо жана психологиялык факторду алып салыш үчүн же болбосо кошумча калып калган темаларды дагы кайталап өтүш үчүн бул курстар пайдалуу болсо керек да. Бирок универсалдуу колдонмолор бар. Биздин ошо жана жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча алар мугалим менен үчүн, мугалимге дагы, абитуриентке дагы, ата энеси менен дагы даярданса болот да, ал колдонмолор менен. Анткени эң эле негизги багыты ошол тесттин өзгөчөлүгүн көрүп алыш керек да. Тапшырмалардын өзгөчөлүктөрүн көрүп алыш керек. Эмнеге багытталган? Эс тутумга эмес. Эстеп, бул жерде эстеп калып жооп берүү төмөн жыйынтыкка алып келет. Анткени андай суроолор жок. Бул жерде ойлонуш керек, ой жүгүртүш керек. Ой жүгүртүүсү мыкты мугалим курска барабы, абитуриент курска барабы, барбайбы, айырмасы жок. Эгерде өзү даярданса, ал жакшы жыйынтыкка келет. Мисалы үчүн быйыл тесттин жыйынтыгын эң мыкты орунду ошо Алайдан алган кыз болду. Анан ал дагы өзү даярданып, жана толтура колдонмолорду, китептерди алып өзү даярданып, билиминин, көндүмдөрүнүн жана жөндөмүн мыктылап даярданган үчүн алып атат да. Негизи ошо тест тапшырып жаткан учурда дагы баягы баланын психологиялык дагы өзүн алып жүрүүсү дагы маанилүү деп айтып калышат эмеспи? Бул канчалык чындыкка жакын? Эми албетте толкундануу болот да. Бирок толкундануу бул экзаменде да болот да. Мисалы үчүн мага эгерде тандоо койсо, 4 адамдын экзаменатордун жанына келип 3 суроону жооп бер депчи, же болбосо эч ким жок, жөн эле аудиторияга кирип 3,5 саат отуруп 150 суроого жооп бер десе, мен анда экинчи формасын тандамакмын да. Анткени ал жерде даже если башында толкунданып атсаң дагы өзүңдү өзүң баягы токтотуп, колго алып, тест бүткүчө жыйынтыктарына жооп бергенге мүмкүнчүлүгүң көбүрөөк. Анан биринчиден, экинчиден 150 суроонун жооп беришине албетте бирөөсү болот, билип калган, билбей калган да. Бирок 150 суроо да көбүрөөк да. Ал эми экзаменде мисалы үчүн 3 суроонун бирөөсүн билбей калсаң, бул уже жоопко кандай таасир этип атат да бул жерде. Анан жаныңда турган 4 адам бул башка да. Сен ар бир тестке кирген балага
өзүнчө стол берилет, атайын отургуч орундук, ар бир балага өзүнчө дептер, жооп барагы, черновиктен баары тең таратылат. Болгону гана ошол түшүнүп, окуп, эки жакты карап, алаксыбай, сүңгүп кирип тапшырмаларга ошол тапшырмаларды чыгарыш керек да. Ар бир экзаменде, контрольный работада, мектепте бул балдар үчүн тааныш ишмердүүлүк. 4 адамдын жанына туруп выступать эткенден көрөкчү. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде мындай албетте психологиялык фактор бар. Сарсанаа болуп ооруп калган учурлар бар, алар кайра келип айткан учурлар бар да, ушинтип аттым эле, тинтип аттым эле деп. Бирок эгерде ооруп калган адамдар болсо, анда биз айтабыз, алдын ала бизге маалымдап койгула. Эгер ошол күнү абдан жаман сезип атсаңыз, ал күнү тестти тапшырбай, маалымдап коюп, анан кийинки кеч тестке киресиңер депчи. Ошолордун баарын тең мындай, анын баарын чечсе болот. Ошо мисалы жалпы республикалык тестти тапшыруу ар бир жолу бир өзгөчө бир окуялар менен коштолсо керек. Сиздин өзгөчө эсиңизде калып таасирлүү бир окуя барбы? Окуялар абдан көп. Жыл сайын кайсы бир окуяны кандай эстеп каларыбызды түшүнбөй калабыз. Анткени эми бүттү, баарын тең эске алдык, баардыгы тең жакшы болот баягы мурдагы жылдын болгон нерселердин баарын эске алдык дегенде деле баары бир жаңы нерселер чыга берет да. Мисалы үчүн былтыр бул ковидтин кесепетинен дагы абдан көп эмелер болду. Командабыз бир регионго барбай, айдан чыгарбай, анткени арасында бир баланыкы ушундай подозрение болуп чыгып, анан ушундай бир аны чыгарганга дагы бир өзүнчө операция эми имеется в виду атайын бир жолжоболорду аткарып, ушинтип оорулуктар менен чыгып кеттик да. Анан ар кандай учурлар көп болот. Баягы бири-бирине жашынышып, фотошоп кылып, бирөөнүн ордуна бирөөнө кирген адамдар, мындай такыр эле акылга кошпогон адамдар дагы доказывать этип, жок менмин деген учурлар болот. Ата-энелери келип каскадер деп коебуз биз ошол балдарды башка бирөөнүн ордуна кирген. Бул менин балам деп доказывать эткен учурлар болот. Ар кандай учурлар көп болот да. Чынар айым, ошо бизге маек берип, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө дагы, ата-энелерге дагы, мугалимдерге дагы кандайдыр бир деңгээлде пайдалуу болду деп ишенебиз. Анан эфир соңунда сизге эркен микрофон берели, балким өзүңүздүн кайрылууларыңыз болсо. Мен ар бир ушул быйыл бүтүрүп аткан мектепти аяктап аткан бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайм. Андан тышкары жалпы республикалык тестти тапшыра турган мурдагы жылдардын бүтүрүүчүлөрү болсо дагы, анан негизи тестти эми азыркы учурда маалымат көп эле. Биздин сайт 3w.testing.kg же ошол жерге кирсеңиздер, кеңири маалыматтар ал жерден кирип пайдаланса болот да. Анан эң эле ата-энелерге ушул балдарга кайрылуум, жаман жолду издебесеңер да, анткени алдамчылар абдан көп да. Башка бир акчасын алып, биз сага жеңилдик түзүп беребиз, анан минтебиз тапшырбай эле кой, же сенин ордуңа эч ким билбейт, башка бирөөнү киргизебиз деп ар кайсы шылтоолорду айтып алдап кеткен учурлар абдан эле көп кездешип атат да. Анан ошондуктан аларга ишенбеңиздер. Балдардын азыркы бул мектепти бүтүп аткан балдардын чоң жашоого, мындай во взрослую жизнь биринчи кадамы болуп атпайбы? Ошону калпчылык менен, коррупция менен, акча менен баштабаңыздар деп суранат элем да. Анткени Кыргызстан аныс деле уже боорукелде болуп аткан окуялардын баардыгы тең мындай аябай капаландырып атат баарыбызды теңчи. Ошондуктан жакшылыкка үмүт коюп, коррупция жолу менен эмес, акча жолу менен эмес, чындыгында эле балдарга көңүл бөлүп, ошол акчаңар бар болсо, аны балдардын билим алуусуна жумшап, ушундайга чакырат элем да. Анткени биз чоңдор каяка барсак, балдар дагы ошондой кылышат да. Эгерде биз балабызга жеңилирээк жолду таап бере турган болсок, сатып берем дегенчи, анда бул билимди сатып алуу мүмкүн эмес да. Ошондуктан мындай таза, эгерде биз таза болсок, балдарыбызга да ошондой көрсөтүп, мындай үлгү көрсөтөт элек деп ойлойм да. Ошол эң эле бирден бир кайрылуум ушундай. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсүндө ошо билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директорунун орун басары Чынара Батыракеева конокто болуп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу этаптары тууралуу суроолорго жооп берди. Эс алуу күнүңүздөр жагымдуу өтсүн. Жамааттык медианын кийинки эфирлерине жолукканча.